Алыстан жақыннан көріп атқан біздің мекендештерге сіздер машина KG каналын көріп жатасыздар. Навес астындағы видеоды тұрған видео уналарды ушул видеодон көрөсүздөр демекчибиз. 10 апрель 2022 жыл. Ауа райы күн ысык, жайдагыдай эле болуп баратат. Баш такталган уналарга назар салабыз анда. Так. Бұл жақта жазды қаншада отасар? Кімден екен сілерден? 9600. Ассаламу алейкум, қандайсыз? 2009 1.4 коробка вариатор ем. Так айтқанымызда вариатор да ем. Көбінше жөнөкөй тилде автомат деп коебуз. Бұл жағы панорама екен да? Панорама сон көрдіңіздер, қандай көрінішті екен. 4 айнектен электро көтөрүштү, антизанос, электро күзгүлөр, мультироль, круиз контроль, Alpine музыкасы, ушундай монитору. Климатта жакшы. Пробеги канча болуп калган эле? 170 000 километр. Камерасы да оригинал жакшы экен. Жакшы. Болду, улантып берели. Камерасыларданбы? Жок дейт, эми баасы жазылган эмес да көпчүлүгү. Ээлери өздөрү да көрүнбөйт. Биз баасы такталган унааларды көрсөтө беребиз. Аванты 6 канча болуп атат экен? 14 000. 2017 так 1.6 бензин же газбы? Бензин $14 000. Партроник, туманиктер, повторитель поворота күзгүлөрүндө, бесключевой доступ, контроль слепых зон. Ошону эле өчүрүп жандыруу ушул баскыч аркылуу, антизанос, пробеги 57 896 километр, монитор, старт-стоп, 2 зоналуу климат, перфорация бар, вентиляция отургучтарында. Арканкы орундуктарында да жылуу системасы 2 режимде. Партрониктер, камера бар, а? Жакшы. $14 000. Бул да силерге караштуу? Бул канча болуп атат? $13 000. Ошол эле Аванте 6. Жылынан айырмасы бар экен. Ошон үчүн окшойт. 2016 бул. Бул да бензинби? Бензин экен. Газ бензин болот да, ошого сурап коюп атабыз. Бул бир аз ошол комплектациясы жөнөкөйрөөк экен. Бир аз эле. USB AUX разъемдору. Аванте 6. Жакшы. Анан бул жерде Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. Рестайлинг. LED оптикалар 2014 3.5 $25 000. Люк. Мерс дегендей монитор. Мындай алюминиевый окантовкалар, бул жагы таза жыгач болуш керек менин оюмча. Адашпасак, мынакей жакшынакай көрүнөт да өзү. Электро отургучтар. Вантөрели, дагы да хоз дизайндагы фонда аккорд. Ушундай баасын жазып койсо да жакшы болот экен. 2018 1.5 $26 800. Эми люк салонун көрсөтүп коелу. Уна жабуу экен.
Андан кийин могул жерде кандай унаа турат экен? Hyundai Grandeur екен. Grandeur. Бұл жаңы мынандай дизайндагы екен. Линзаларда Parktronic жаңы келген екен. Мурда апта чыккан жокмун, андан мурунку апталарда көрбөдүм эле буну. 2019 заводской газ $23,000. Grandeur жаңысы ушундай экен да көрүнүштө. Камера. Şöyle Parktronic'ler. Kontrol palası. Жақшы, бұл жағы жұмшақ пластика, бұл жағы кожа. Өзі Грандеурдың мынандай премиальный класстарға қоссақ тағы болады. Классикалық түрдегі сат, монитор. 2 же 3 зоналы климат болуш керек. Адаптивдүү круиз контроль. Жақшы, ошондо радары значоктун алдында болса керек анда. Аркасында деген. Пробег 111,000 км, авторучник, 360 градуска камера. Жок, видеорегистратор екен, камера эмес. Вентиляция жақшы. Жақшы, мында бесключевой доступ дегендей. Андан кийин дагы бир жаңы келген мына Chevrolet Malibu 2 2017 2 кыймылдатышын көлөмү. Пробеги 35,000 км, $16,500. Бесключевой доступ бул дагы, кожа, монитор, авторучник, антизанос, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, мультироль, пробег 59,000 км деп турабы. Шундай көрүнүштө. Бул жакта силердики? Kia Sportage, Sportage. Кыймылдатышын көлөмү 2 куб. Контроль слепых зон, антизанос, руль мындай, Sportage деген жазуусу менен, круиз контроль, монитор навигациясы менен, климатта жакшы, электро жылдыргычтарда, арканкы отургучтарында дагы жылытуу системасы бар. Баасы 10 канча эле? $18,000. Жакшы. Бул да силердики эмеспи? Канча деп атты экен? Келелек дейт. Samsung'ду көрсөтүп коеюн деп аттым эле. Могу жерде караңыздарчы, могу Kia. Өз малолитражкаларды мен өзүнчө бөлөк видео алып чыгарам, бирок шуга да көз салып коюңуздар. Канча деп атасыңар? Морник. $9,000. $9,000. Мындай спортивный видти кигизиптер. 16-лыкпы дискас? Заводской, өзүнүкү. 2017 коробка автомат. Морник. Бирок мага мисалы үчүн ушул дизайн аябай жагат да. Морниктен. Айрыкча ушул моделдеги. Parktronic, бесключевой доступ, камера, электрогүзгүлөр, антизанос, контроль давления шин, кожаный руль, бул жагы алюминиевый, жок, бул пластик экен, алюминийге окшош туруптур. Монитор, навигациясы менен Bluetooth бар, USB AUX, отургучтардын жылытуу системасы, пробеги 42,000 км. Отургучтарда мына байкасаңыздар, кызыл чекелериндеги мындай оттенок бар экен. Бул да бая спортивный, кандай десем, выраженностьти көрсөтөт да. Коопсуздук жаздыгынан дагы менин оюмча
кемінде 6 коопсуздук жазыгы болуш керек. Бунда жакшы. Жакшы эле. $9.000 кеми бар, Лантерели. Бул жерде. Ассаламу алейкум. Кандай машина болду экен, Бундайды мен биринчи жолу тартышым. Kia Stonic деген. Ушул болот экен да. Электромес экен. Электромес дизелде. Шундай көрүнүштө. Туманниктары линзада. Ошол Түштүк Кореядан алып келинген, пробеги 43.000 км, кыймылдаткычы көлөмү 1.6, турбина бар, дизель 2019. Toyota Auris'ti билесиздерби? Типа ошого окшошуп кетет да. Мындай хэтчбэк, бирок габариттүү эле, мындай хэтчбэк десем деле жаңылышпай. Рейлинг бар, 5-ключевой доступ, контроль слепых зон. Так, контроль полосы. Немеси жакшы. Круиз контроль, адаптивный эмес экен, бирок рет жакшы. 47.000 км. Перфорация бар. Климатта бул дагы бир зоналуу, бирок жакшы. Басын канча дедиңер эле? $15.500. Kia Stonic деген. Шундай унак экен. Мен чогуу билип алдыңыздар деп ойлойм. Лайк басып коюңуздар ушул үчүн. Toyota Prius'tu да көрүп коелу. Жок, Corolla деген кечиресиз. Америкадан, жок, Канададан деп жазылып турат. 2017 1.8 $16.300. 559 99 99 82 эйсинин байланыш номери. Жакшы мындай. Өзү ар түрдүү кылып алып келген дагы разнообразный болгон жакшы да өзү. Элге да тандоо болот, эл да башка унааларды минип көрөт, билет айырмачылыктарын дегендей. Сервис китепчелер да бар экен. Так, могу жерде Mercedes-Benz 211 E классы көрсөтөйүн. Комплектация исполнениясы авангард. 2003 3.2 $9.800. 755 00 14 00. Көрүнүшү чындыгында жакшы. Уна жабуу экен. Айне карап бул көрсөтүп коелу салондагы. Так, ва, Camry. Camry силерденби? Канча деп атты билбедиңер? Басы жазылып атты эми, басы аныктап алсак кызыгы жок деп ойлойм. Kia K5'ti көрсөтөйлү. 2011 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, турбина бар, $12.000. Эки зоналуу люк болуш керек. Ооба. Жабык турат уна. Төреле. Санатаны канча деп атасыңар? Басы. 11.000, жазылып турат, болду. $11.300, 2015 заводской газда. Наки Соната. Toyota Camry 55-ci kuzov. 2017 2.5 $17.500. Так, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Пробеги 97.688 миль. 1.6-га көйүтүп коебуз. Ошондо
километрге чыгат. Жерде да бир Mercedes-Benz 211 кузов, Авангард, парктрониктер, парамыватель, 2006 жылы чыгарылган. Дагы могу жерде Mercedes-Benz'ти көрөлү. Бул да 211 кузовта. 2008, 2.5, $11.500. Коробка автомат. Люк бар. Мынандай кара дискаларда экен, коз экен, бирок дискалар жакшынакай көрүнөт. Мына ушинтип бул дагы видеобуздун соңуна келип калдык. Видеобузга лайк басып, комментарий жазганды дагы унутпаңыздар.